Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Баткен шаарында 15 гектар жерге муниципалдык соода-саттык комплекси курулууда. Ишкерлерди колдоо жана аларга шарт түзүү максатында Баткен шаарынын Чет булак кварталына заманбап муниципалдык соода борбору курулуп жатат. Бул тууралуу президенттин аймактагы өкүлчүлүгүнөн кабарлашты. Муниципалдык соода-саттык комплексин куруу үчүн Баткен шаарынын мэриясы Чет булак аймагынын Айгүл Таш көмөк чордону участкасынан 15 гектар жер тилкесин бөлүп берген. Долбоордун жалпы суммасы 250 миллион сомду түзөт. Соода-саттык комплекси ишке берилсе 2,5–3,5 миңге чейин жаран жумуш менен камсыз болору күтүлүүдө. Бул каражат республикалык бюджеттен Баткен облусун өнүктүрүүгө багытталып, жыл сайын бөлүнгөн 500 миллион сомдун эсебинен каржыланууда. Белгиленгендей, курулуш иштери 2023 жылдын октябрында башталган. Бүгүнкү күндө соода-саттык комплексинин А бөлүгүнүн пайдубалы түптөлүп, фермасы жасалды. Учурда монтаждоо иштери жүрүп жатат. Анын курулушу күз айларына бүткөрүү пландалган. Ал эми 2024 жылга карата муниципалдык соода-саттык комплексинин Б бөлүгүнүн курулушуна даярдык көрүү жана казуу иштери жүрүп жатат. 2024 жылдын аягында А жана Б блогун ишке берүү аракети көрүлүүдө. Негизги объект 3 сектордон турат. Соода борборунда кийим-кечи, азык-түлүк, айыл-чарба, курулуш материалдар борборлору, тамактануу жана тейлөө жайлары, унаа базар, унаа токтотуучу жайлар болот. Аймак электр энергиясы жеткирилген, таза суу жана суга суу жеткирүү иштери жергиликтүү бийлик менен инвесторлордун биргелешкен аракети менен ишке ашууда. Аталган соода-саттык борборунун куруунун негизги максаты ишкерлерге заманбап шарт түзүү, шаар ичиндеги мыйзамсыз соода-саттыктарга бөгөт коюу, борбордук көчөлөрдө автоунаа тыгындарын азайтуу менен шаардын инфраструктурасын чыңдоо, жергиликтүү бюджетти өстүрүү болуп саналат деп айтылат маалыматта. Орусияда иштеп жүргөн мекендештерге ишенимдүү өнөктөш. Биздин документтик кызматта ИНН, СИНЕЛС, ДМС, паспорт котормосу, полис чоңдорго жана ошондой эле регистрация 3 айдан 9 айга каралган. Бардык кызматтар ишенимдүү жана 100% кепилдиги менен. Сиз бизди экрандагы телефон номерибизден таба аласыз. Ошондой эле комментарийде WhatsApp шилтемеси дагы бар. Kumtor Gold компаниянын президенти Алмазбек Барктабасов федералдык Майнекс Central Asia 2024 форумунда сөз сүйлөдү. Kumtor Gold компания жабык акционердик коомунун президенти Алмазбек Барктабасов Майнекс Central Asia 2024 X-Togen экологиялык форумунун минералдык ресурстук потенциалды ачуу тоген тармагынын лидерлеринин жана эл аралык инвесторлордун ролу деп аталган пленардык жыйында сөз сүйлөдү. Барктабасов баяндамасында бүгүнкү форумга катышып жаткан компаниялардын дүйнөлүк экономикадагы орду өзгөчө экенин баса белгилеп, Kumtor Gold компаниядагы мезгил агымынан артта калбай алдыга ишенимдүү кадам таштап келе жатканын кошумчалаган. Kumtor Gold 2022-2023 жылдара карата алтын өндүрүүнүн көлөмү 30.872 кг алтынды түздү. Ишкананын бюджетке жана Кыргыз Республикасынын социалдык фондуна болгон чегерүүлөрү 2 жыл ичинде 583 миллион 785 миң доллардан же 49,4 миллиард сомдон ашкан. 2022-2023 жылдары алтынды сатуудан түшкөн жалпы киреше 1 миллиард 835 миллион 5 миң акш долларын түздү. Акыркы 2 жылда таза кирешебиз 674,2 миллион доллар болду. 2022 жылга дивиденд түрүндө 140 миллион акш доллары төлөнсө, өткөн 2023 жыл үчүн 151,3 миллион доллар төлөнүүдө. Быйыл 12,5 тонна алтын алууну пландап жатабыз, деди ал. Мындан тышкары Kumtor'дун жетекчи ишканада орун алган жаңыланууларга дагы кеңири токтолуп, компаниянын бардык объектилеринде күйүүчү маймайлоочу материалдарды эсепке алууну жана чыгымдарды оптималдаштыруунун автоматташтырылган системасы ишке киргизилип, мунун аркасынан өткөн жылы эле 17 миллион доллар үнөмдөлгөнүн айтты. Kumtor Gold компания жаңы долбоорлорду ишке ашуунун үстүндө тынымсыз иштеп жатканын белгилеген Алмазбек Барктабасов, былтыр Kumtor кенинен 200 чакырым алыстыкта жайгашкан 17 тоннага жакын алтындын запасы бар тоголук алтын кенин өздөштүрүү жана Жаңгар таянтында геологиялык чалгындоо иштерин баштадык. Мындан бир нече ай мурун Kumtor кен жайында алтындын жер астынан казып алуу долбоорун ишке ашуу боюнча алгачкы жумуштар башталган. Жер астынан алтын казуу долбоору аркылуу кошумча 115 тонна алтын алуу пландалууда. Жакын аралыкта калдык сактоочу жайды дагы кайра иштетүүнү пландап жатабыз, деди ал. Кыргызстанда дыйкан фермерлерге дээрлик 3 миллиард сомго жеңилдетилген насыя берилди. Кыргызстанда 14-июнга карата айыл чарбасын каржылоого 12 долбоорун алкагында 7396 айылдык товар өндүрүүчүлөргө 2 миллиард 936 миллион сом жеңилдетилген насыя берилди. Финансы министрлигинен билдиришкендей, анын ичинде мал чарбачылык тармагы боюнча 2 миллиард 624,12 миллион сом суммасында 6416 субъекти, өсүмдүк өстүрүүчүлүк тармагы боюнча 312 миллион сом суммасында 980 объекти түзүлөт.
Аталган долбоорду ишке ашырууга Эл банк жана Элдик банк КК катышууда. Кредиттөөнүн көлөмү 5 миллиард сом суммасын түзөт. Канат Насипов Бишкек шаарынын прокурору болуп кызматына дайындалды. Насипов Канат Жумалиевич Бишкек шаарынын прокурору болуп кызматына дайындалды. Бул тууралуу башкы прокуратурадан кабарлашты. Тиешелүү буйрукка Кыргызстандын башкы прокурору Максат Асаналиев кол койгон. Канат Насиповду прокуратуранын жааматына башкы прокурордун биринчи орун басары Баймурза Маатов тааныштырган. Кечээ Насиповду прокуратуранын жааматына башкы прокурордун биринчи орун басары Баймурза Маатов тааныштырды. Депутат Мам курулуш жетекчиси майыптар үчүн коляска менен шаар кыдырууга чакырды. Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев Мам курулуштун жетекчиси Нурдан Орунтаев имараттар менен тротуарлардын ыңгайлуулугун текшерүү үчүн майыптар үчүн коляска менен Бишкекти кыдырып чыгууга чакырган. Эмне үчүн муну сизге сунуштап жатам, анткени орун басарларыңыз ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн баардык нерсе жасалган деп ишенимде айтып жатышат, деди Дастан Бекешев. Нурдан Орунтаев курулуш компаниялары менен Мам курулуштун подряддык уюмдары майып жарандардын муктаждыктарын эске албай жатканын мойнуна алды. Ал бул маселе боюнча депутатты колдой турганын айтып, бирок конкреттүү сунушка жооп кайтарган жок. Айлыгым 1600 сом болчу, депутат министрдин орун басарынын сөзүнө ишенбеди. Эмгек кодексинин жаңы долбоорунда минималдык жана орточо эмгек акы белгиленди. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин транспорт коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин жыйынынын эмгек миграция министринин орун басары Жипариса Рыспекова билдирди. Анын айтымында быйыл өлкөдө эң аз майына 2530 сомду түзүшү керек. 2026 жылы аны 3000 сомдон ашуу пландалууда. 2024 жылы орточо айлык акы 31000 сомду түздү. Минималдык эмгек акы жыл сайын өзгөрүп, республикалык бюджет менен бекитилет деп кошумчалады ал. Депутат Исхак Масалиев долбоордо туура эмес маалымат берилгенин айтты. 2006 жылы орточо эмгек акы 1200 сомго салыштырмалуу азыр 26 эсе көп деп жатасыңар. Бул туура эмес жана мыйзам долбооруна тиешеси жок маалымат. Ал жылдары биз дагы бар болчубуз, майына көбүрөөк болгон, дейт эл өкүлү. Финанс министринин орун басары Руслан Татиков 2006 жылы аталган мекемеде 1600 сом алып иштегенин кабарлады. Баламанда эмес, сиз белгилүү адамсыз, адашып жатасыңар, деген Масалиев. Гербен Таласка учак качан учар айтылды. Гербен Таласка Манас аэропортунун Асман авиакомпаниясынын учактары учат. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин транспорт коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин жыйынында Жарандык авиация агенттигинин директорунун милдетин аткаруучу Данияр Бостонов билдирген. Анын айтымында Асман авиакомпаниясы 3 учак сатып алат, алар күзүндө келет. Учактар эски болгондуктан аларга тийиштүү жабдуулар орнотулуп жатат. Күзүндө келгенде Гербенге жана Таласкага каттамачылат, деди ал. Данияр Бостонов Манас аэропорту жакында туманда конууга мүмкүнчүлүк берген атайын жабдууну сатып алып жатканын да кабарлады. Дагы $21,000 чогулуп калса, мен баламды алып чыгат элем. Бул Эл үмүтү фондунун жетекчиси мен Болотбек Айдаркулов. Ушул досубуздун алдына келип турабыз. Бул досубуз өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ошол армияда Кыргыз элинде кызмат өтөп, палчандардын катарында ошол дос болуп жүргөн. Ошол палчан достору кайрылып, ушул досубуз ушундай ооруга чалдыгып, оксусан кырсык болуп, аварияга учурап, ушундай акыбалга түшүп калды деп айтканына байланыштуу кележеге $9,000 буйруса чогулду. Дагы $21,000 жетпей турат туугандар. Алардын ыраазычылыгы үчүн деп дагы да ыхсан кылып кетсеңиздер болот. Ембанк эженин өзүнө ачылган Чынаркул М деп чыгат. Жана ошондой эле Тинькофф банк Данияр С деп чыгат. Ошого кеңири өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды которуп, ыхсан кылып койсоңуздар болот. Ошол Индия өлкөсүнө операцияга кетет бул жигит. Ал жака $30,000 деп айтылган. Эми ошол $30,000 буйруса барса операция болуп кетет деген үмүттө турабыз. Бул чоң биздин үмүтүбүз, ишеничибиз. Кудай кааласа жакшы болот деген үмүттө турабыз. Сиздерге бул жакта дагы сүрөттөрүн көрсөтүп кетем. Бул таза жигитибиз, ошо эл үчүн кызмат кылам деп, мекенибизди коргойбуз деп, ошол армияда служба кылып жүргөн сүрөттөрүн бул жактан чыгарып кетем сиздерге. Ошо кыргыз эли мен суранам, кыргыз элим ушунча акча чогулуп калды, дагы $21,000 чогулуп калса, мен баламды алып чыгат элем. 24 саат балам жанында отуруп, өзүм деле жүрөгүм болбой баратат. Ушу балам кичине отуруп, басып эметип кетсе деген үмүтүм чоң. Ушуну үйлөнтүп, ушунун балдарын жетелейин деген үмүтүм чоң. Жалгыз туягым менин. Мен ишенем, мындан оор сыноолордон өттү балам. Дагы эле болсо күчтүү бул орунда жеңип чыгабыз, Аллахым буйруса.
Спорттун олимпиадалык түрлөрү менен машыккан спортчуларга салыктык жеңилдик каралууда. Спорттун олимпиадалык түрлөрү менен машыккан спортчуларды алган сый акысы үчүн киреше салыгынан жана камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөдөн баш тартуу сунушталууда. Бул тууралуу экономика министри Данияр Амангелдиев парламенттин бюджет экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин жыйынында билдирди. Амангелдиев комитеттин отурумунда салык салуу жана социалдык камсыздандыруу чөйрөсүндөгү мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору боюнча баяндама жасап, аталган норма сунушталып жаткан өзгөртүүлөрдүн бири экенин билдирди. Ошондой эле аталган мыйзам долбоору менен олимпиадалык спорт товарларын өлкөгө ташып келгендерди кошумча нарк салыгынан сатуудан алынган салыктан бошотуу сунушталууда. Эскерте кетсек, учурда спорттун 40 түрү олимпиадалык болуп саналат. Алардын 38-си жайкы жана 8-өө кышкы спорт. Депутат түнгө жуук кир жуучу машинаны иштетүүгө тыюу салууну сунуштады. Жогорку Кеңештин депутаты Элдар Абакиров кечки саат 22:00 кийин кир жуучу машина менен кир жууга тыюу салууну сунуштады. Парламенттин 19-июндагы жыйынында депутат Дастан Бекешев иштеп чыккан тынчтык жөнүндө мыйзамдын долбоору биринчи окууда каралды. Бул документ менен караоке, кафе, ресторандарга, жарандарга түнкүсүн белгиленген нормадан ашыкча үн, дарылдаган музыка чыгарууга тыюу салуу сунушталууда. Тартипти сактабагандарга укук бузуулар кодексинде тиешелүү жаза каралган. Мыйзам долбоорун талкуулоо учурунда депутат Элдар Абакиров кечки саат 22:00 кийин кир жуучу машинени да иштетүүгө тыюу салууну сунуштады. Швейцарияга барганда бир таң калуучу нерсе көргөм. Ал жакта саат 22:00 кийин кир жуучу машинени колдонууга болбойт экен. Анткени анын иштегени элдин уктаганына тоскоол болот. Балким ал нерсени мыйзамга кошуп коюш керек. Өзгөчө кир жуучу машина кирди сыкканда катуу үн чыгарып кошуналарды уктатпайт, деди ал. Ошондой эле ал Бишкектин түштүк тарабында түнкүсүн кимдер бирөөлөр дайыма салют атаарын айтып багада тыюу салууну сунуштады. Саат 12:00 дайым салют болот. 2-3 жылдан бери байкайм. Ал жерде чоң кафе же ресторан барбы, салют атылат. Ошого да тыюу салыш керек, анткени түнкү 12-де кичинекей балдар ойгонуп кетет, деген эл өкүлү. Толубай Бакасовдун ден соолукту чыңдоо борбору Кытай элдик ыкмасы менен гайморит, грыжа, артрит, остеохондроз, куяң, тиземун, простатит ооруларын дарылоо жана кан айлануу системасын жакшыртуу. Гайморитти дарылоо ыкмасы мурун көңдөйүндөгү ириңдерди жибитүү үчүн от жагуу, андан соң табигый таза чөптөн жасалган порошок менен ириңди сыртка алып чыгаруу. Грыжа, остеохондроз, тизе муун жана суук деген ооруларды дарылоо ыкмасы. Ооруган жерге гандин же жөнөкөй тил менен айтканда дары чөптөргө сугарылган таякчалар менен массаж жасоо, андан кийин от жагуу. От жаккан соң атайын табигый чөптөрдөн жасалган дары майларын шылап, денедеги токсин, туз жана вирустарды чыгаруу. Келип 100% кепилдик менен ден соолугуңузду чыңап кетиңиздер. Кененирээк маалымат алуу үчүн экраныңыздардагы номерге кайрылыңыздар. Ысык-Көлдө Бишкектен чыгып баратканда жол эрежесин бузган айдоочулар токтотулуп жатат. Бишкектен же Борбордон чыгып баратканда жол эрежесин бузган айдоочулар Ысык-Көлгө кирер алдында токтотулат. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо боюнча мамлекеттик инспекциянын басма сөз кызматы билдиргендей, аталган башкармалык буга чейин жарандардын кайрылууларын түз кабыл алуу үчүн 0777 102 102 WhatsApp номерун ишке киргизген. Бул ишенимдүү номерга Бишкек шаарынан Ысык-Көл облусуна бара жаткан кичи автобустардын жүргүнчүлөрү айдоочунун эреже бузганда ылдамдыкты жогорулатуу, каршы тилкеге чыгуу, жүргүнчүлөрдүн өмүрүнө коркунуч туудурган, туура эмес жүрүү жана жүргүнчүлөрдү алуу эрежелерин, ошондой эле техникалык бузууларды чагылдырган фото жана видео тасмаларды жөнөтүшкөн. Эреже бузган айдоочуларга тиешелүү чараларды көрүү үчүн транспорттук ишмердүүлүктү жөнгө салуу жана лицензиялоо бөлүмү жана мамлекеттик жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо инспекциясынын кызматкерлери тарабынан рейдтер өткөрүлдү. Ысык-Көл облусуна кире бериште жол эрежесин бузган айдоочулар токтотулду деп билдиришти башкармалыктан. Текшерүүнүн жыйынтыгында эрежени одоно бузуу, техникалык кароодон өтпөө жана лицензиялык талаптарды аткарбагандыгы үчүн 28 протокол түзүлүп, жалпы суммасы 135 000 сом айып салынган. Мамлекеттик ипотекалык компанияга жаңы жетекчи дайындалды. Темиркул Балтабаев мамлекеттик ипотекалык компаниясынын жаңы жетекчи болуп дайындалды. Бул тууралуу ипотекалык компаниядагы булактар билдирди. Бочен Темиркул Балтабаев президенттик аппараттын алдындагы Кыргыз курулуш сервиси мамлекеттик ишканасынын директору болуп иштеген. Эске салсак, 18-июнда Садыр Жапаров мамлекеттик ипотекалык компаниянын төрагасы Алмамбет Шыкмаматовду өзүнө жардамчы кылып дайындап, анын орду бошогон. Манас эл аралык аэропортунун коду Фрай өзгөрүшү мүмкүн.
Манас эл аралык аэропортунун Фрай аталышындагы кодун өзгөрүшү мүмкүн. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин жыйынында Жарандык авиация агенттигинин директорунун милдетин аткаруучу Данияр Бостонов билдирди. Анын айтымында 1 жылдан бери бул жаатта аракеттер көрүлүп жатат. Бизге учуп келген бардык компаниялардын коду өзгөртүү боюнча макулдугун алдык. Аны Аба транспорт эл аралык ассоциацияга ИАТАга жөнөттүк. Алар карап жатышат, деди Бостонов. Белгилей кетсек, Фрай Манас аэропортуна борбордун Фрунзе кезинде берилген код. Кыргызстанда жер титиреди. Кыргызстанда күчү 4,5 магнитудасына жеткен жер титирөө болду. Бул тууралуу Өзгө Чыгар Далдар министрлиги билдирди. Ал саат 18:00 чамасында Жалал Абад облусунун Чаткал районунун Терексай, Бузук айылдарында 4,5 балл, Ала Бука районунун Ала Бука, Сары Тала айылдарында, Чаткал районунун Кызыл Токой, Айгыр Жал айылдарында, Аксы районунун Кашка Суу айылында 4 балл, Аксы районунун Гербен, Жергетал, Достук айылдарында, Ала Бука районунун Ак Кургун айылында жана Чаткал районунун Сумсар айылында 3 баллга чейин сезилген. Алдын ала маалымат боюнча жер титирөөдөн кыйроолор жана жабыркагандар жок.